мен силерге өзүмдүн өмүр баяныман кичине айтып берейин, ыр менен, комуз менен. Мен өзү 1988-жылы Нарын областында жарып дүйнөгө келген. Келгенде эле врачтарга сонун тамаша айтып берген. Менин тамашамды укканда врачтар күлкүгө өзүнчө жарылган. Ошондо апам мага ыраазы болуп, май сүткө жырына багылган. Мен ошондо эле аябай шустрый бала экенмин, больницада бир жаткан кыз менен, жаңы төрөлгөн кыз менен таанышкам. Ай, чоң кыз тааныша албайлы десем. Таанышалы дейт. Канча күндүк болобуз десем. Канча күн бересиз дейт. Примерно bir 3 gün болса керек төрөлгөнүбүзгө десем, о дейт. А сенчи дейт, бир эле күн болду дедим. Ой, врачка болуп турбайсың дейт. Айттым, сүйүү күнгө карабайт деп. Анан экөөбүз ошол жерден биринчи сүйүүбүз башталып, анан ошол кызды азыр издеп жүрөм. Азыр кыздардын фигурасы 90-60-90 болуп бөлүнсө, ошол убакта ошол кыздын фигурасы 23-15-23 болчу. Анан мен улантып берейин. 15 жашка толгондо мени апам 1-класска алып барган. Мен 1-класста дерске болуп, арткы партага отуруп алгам. Көрүнбөйт эчтеке. Турсам көрүнбөйт. Анан алдыңкы партага барып отурсам, маңдайында доскада сонун сулуу кыз туруп тур, анан жанына барып туруп, "Hi baby. My name is Asamat. What's your name? Do you speak English now? What's up in English now? Okay. Десем, жака бир чатыр местага отургузуп койду. Көрсө ал мугалим экен. Анан айта кетейин, адам болуш аста-аста, мародер болуш бир паста. Анан мен бир жолу дискотеканын жанынан өтүп баратып, клубка кирсем, ичинде дерский музыка болуп тур мында. Дейт, анан мен барып микрофон жууп алып туруп, качсаң брат деп, колумузун алып туруп, сахнага чыгып туруп, анан момуп туруп деп койсом, элдерге жагып калдым, ошонун ичине эки кыз менен таанышып барган, өзү сону бийлеп атып эле сырттан 3 бала келип, брат жүрсөң ишке, деп эшикти алып чыгып туруп, мени караңгы жерге алып барып туруп. Дегенде кантип атасың, үйрөтчү деди да. Анан эмне кыласың? Андан көрө комуз үйрөт деп, комуз үйрөтүп койдум. Раз болуп кетишти. Анан бирок достор мени баарын айтат карасың депчи. Мен шоколадныймын. Шоколадный болгон жакшы экен өзү. Бирөөнө тийишип, качып баратып, бөлөккө жерге туруп калсаң көрүнбөй каласың. Же болбосо сахнадан тамаша болгон выступление кылып атып, лажа болуп калсаң, кызарып кетсе билинбей каласың. Эми достор, ырымдын аягында мындай ыр менен бүтүрөйүн дедим эле. Биз эми түндүк түштүк болуп бөлүнбөйлү, бири-бирибизди колдойлу, жалкоо болбойлу, бирибизге бут коспойлу. Келгилечи барыбыз биригип Кыргызстанды коргойлу.